Өлкө боюнча адам сатуунун курмандыктарын коргоо, атайын адистерди окутуу жүргүзүлгөнү менен кылмышты түп тамырынан бери жоюу кыйынчылык жаратат. Айрым маалыматтарга караганда адам сатууга көпчүлүк бойго жеткен мигрант кыздар кабылышат. Мындан улам Тоң районунда орто мектептерде бүтүрүүчү класстын окуучулары арасында иш-чара уюштурулуп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Адам сатуу маселесин кеңири маалымат берип атабыз. Алдын алуу профилактикалык иш алып барып жатабыз десем дагы жаңылышпаймын. Бул жерде чет өлкөгө чыгууда, мигрант болууда эмнелерди эске алыш керек. Ал жерден эң негизгиси алданып калбаш керек. Адам сатуунун курмандыгы болуп калбоо үчүн ар бир жаран өздөрүн коргоону билип, мындай жагдайлардан алдын ала маалымдар болуусу кажет. Шектүү жумуш сунуштарынан качуу, документтерге сак болуу, Кыргызстандын чет мамлекеттеги дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн байланыш маалыматтарын тактоо жана башка. Мисалы, барын эле ушундай кабинетинде отуруп иштейсиң, кагаз жазып иштейсиң деп айтышы мүмкүн. Бирок ак жакка барганда деген ал адам пол жууп калышы мүмкүн, же коро шыпырып, же эшик шыпырып калышы мүмкүн. Ошондуктан бир жакка барарда ата-эне менен ойлонуп, ошол жерди көп изилдеп, анан барганды сунуштайм. Бул иш-чара адам сатуу кылмышын алдын алууга, окуучуларга кылмыш тууралуу маалымат берүүгө багытталды. Мындай иш-чаралар Тоң районундагы бардык орто мектептерде өткөрүлөт. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, Ильич Касейинов, ысыкөл жаңылыктары Тоң районунан.